Саламат агай. Жакшы. Бүгүнкү күндө баягы Кыргыз-Тажик чек арасында болгон жаңжал дагы деле басыла элек да. Мындай куралдуу нерсе бүткөнү менен талаш тартыш дагы эле болуп атат. Тарыхчылардын ортосунда дагы катуу болуп атса керек деп ойлойм. Деги эле Тажикстандан кыргыз тарапка коюп аткан доосуна сиз макулсузбу? Жанагы биткен Исфананын сүлүктүү биздики деген сөздөрдү айтып атышпайбы алар? Анан эгерде ворукка жол ачылып калса, биз жерге тал менен мургапталышыбыз керек деп да айтып атышат айрым саясатчылар. Ошол эле учурда мен бир нерсени сизден тарыхчы катары сурагым келип атат. Ворук менен мургаптан сырткары кайсы жерлер тарыхый деңгээлде биздики? Эми бул жерде ушул тажик тарап көп мына соңку мезгилдерде, эгемендүүлүк мезгилдерден бери эле ошол воруктун тегерегин шылтоо кылып, 24-27 жылдагы ошо жерлерди бөлүштүрүүдөгү айрым бир мүчүлүштүктөрдү алар бекем карманып, биз ошол мезгилдеги карта боюнча чек араны аныктайбыз деп, анан өздөрүнүн элине бул жерлердин баары Баткендин тегереги, азыркы Лейлектин аймагынын көп бөлүгү биздин жерлер болгон. Ошон үчүн биз өзүбүздүн жерлерибизди мыйзамдуу түрдө ушундай талап кылып атабыз деп, ошондой элине ушунчалык бир катуу үгүт насаат иштерин жүргүзүп атат да. Ошон үчүн тажик элинин карапайым элдин арасында көбүнчө караңгы ошолордун көпчүлүгү анда кыргыздар биздин жерибизде жашап аткан турбайбы? Ал жерди биз алышыбыз керек деген маанай түзүлүп калды, пикир түзүлүп калды. Чын-чынына келгенде бул эч качан тажиктердин жери эмес. Бул жер ачыгын айтыш керек. Бул кылымдардан бери кыргыздар жашаган аймак экендигин тарыхый фактылар, жазма булактарда далилдеп турат. Мына алыс кетпей эле алар айтып атат 17-18 жылында эле биздик болчу дейт. 17-18 жыл эмес, 16-жылындагы бул Мажмат Табарык дегенде Коженттин тегереги, азыркы ошол аймактардагы бул жагы Мургап, Жергетал, ушул аймактардын баардыгында кыргыздар жашагандыгын даана көрүүгө болот. Ал жерди кыргыздар ээлеп, кыргыздар жашап, кыргыздар ал жердин ээси болгонун, ошол жерлердеги жер суу аталыштары дагы бүт баягы бышыктап турат. Мисалы мына Коженттин тегерегиндеги аталыштардын баардыгы Кыркыз бейити деп коет, Кыркуул деп коет, Найман, Жоокесек, Кожо Бакырган, Кожент деген өзү деле фарс тилинде эмес, бул деген түрк тилинде кожолордун шаарчасы деп коет. Себеби мурдатан жанакы арабтар келип бул жерде кыргыз жергесине, Туран жергесине отурукташып, ошол жерде Кожент шаары бул кадимки деле Туран түрк тилдүү элдерге караган, анын ичинде кыргыздарга караган. Андан сырткары бул мына Коженттин тегереги эле эмес, бүтүндөй Тажикстандын 1/4 бөлүгүн түзгөн Жергетал, Мургап, андан аркы улуу тиги Памир тоолорунун тегерегинде бүт кыргыздар жашайт, бүгүнкү күнгө чейин кыргыздар жашаганын баардыгы көргөзүп турат. Ошол Памир, Мургаптын тегерегиндеги бүт баягы тоолордон баштап сууларына чейин, күмбөзлөрүнө чейин жер суу аталыштарынын баардыгын караса кыргызча болчу. Ошону мына Жергеталды Лакш район деп туруп мына акыркы жылдары бул өздөрүнүн тилине которгонго аракет кылып атат. 1925-жылдагы карта боюнча Жергетал менен Мургап Кара Кыргыз автономиялуу облустуна караган жер болчу. Кийин бул жерде Тоолу Бадахшан облусу, автономиялык облусу түзүлгөндө, ошонун негизинде 1925-26 Тажик АССР, Өзбекстандын курамында Тажик АССР түзүлүп, ошондо ачык эле жазып атат. Кара Кыргыз автономиялуу облустуна тиешелүү Жергетал жана Мургап аймактарынын эсебинен Тоолу Бадахшан автономиялуу облусу түзүлсүн деген чечим турат. Демек Тоолу Бадахшан дагы кыргыздар. Тоолу Бадахшан деп туруп ошонун аймагында да кыргыздарга тиешелүү жерлер көп, бирок Тоолу Бадахшан деп булар баягы ошол жалпы кеңир аймакта
Ошол аймактын ушул негизинин 2-3 бөлүгү Жергетал менен Мургап, анан Памир тоолору бүтүндөй кыргыздар жашаган аймак. Ошон үчүн бул жерде мына тарыхта 25-жылы бул жер кыргыздарга тиешелүү экендиги дагы белгилүү. Ага чейин 19-кылымдарда, андан мурунку мезгилдерде бүтүндөй ал жер кыргыздарга тиешелүү, кыргыздар жердеп келгендиги дагы белгилүү да. Ошон үчүн бул жерде Тажикстандын ушундай бир Кыргызстанга кине коюп, ал жер биздики дегени бул сабатсыздык. Өткөн жылы мына биз айттык элек. Тажиктердин бир генералы Баткен бул биздин жергебиз деп туруп чыкпадыбы? Буну атайын жана провокациялык, чагымчылдык аракет менен генералды сүйлөп атат. Ошондо мен жооп бердим эле, жок. Баткен жер эл эмес, андан ары Мургап, Жергетал аймактарындагы кыргыздардыкы экендигин ал сабатсыз генерал унутпашы керек. Бүгүн элдердин башын айландырып, эртеңки чагымчыл аракеттерди бул күчөтүп атат деп. Мына 1 жылдан кийин ошол чагымчыл аракеттер эмнеге алып келди? Мына бизде кан төгүлүш менен биздин жерибизге агрессиялык аракеттерин ачыктан ачык мына көргөздү. Ошон үчүн бул чек ара талашы, жер талаш бул кылымдардан бери мындай бир дипломатиялык, ушундай бири-бирин жанакындай бир карама каршы кылбай, сүйлөшүү жолу менен ушул жерде Туран жергесине иран тилдүү, перс тилдүү элдер кийин көчүп келгендер бул жерге кожоюндук кылбашы керектигин алар тарыхтан деле сезишет. Алар кийин келген элдер экендигин билишет. Тажиктер иран тилинде сүйлөгөн жалпы. Бул жалпы Туран аймагын, Туран деп аталган тарыхта жалаң түрк тилинде сүйлөгөн, анын ичинде кыргыздар, өзбектер жашаган аймакка булар эч качан жанакындай чагымчылдык аракеттер жүргүзбөш керек. Ошон үчүн бүгүн өзгөчө мына Воруктун тегерегинде өтө чоң талаш тартыш чыгып атпайбы? Кыргыз тарап ачыгынан эле айтты. Ворук көп жылдан бери, 36-жылдардан бери, кийин 70-чи, анын эң акыркы жолу 89-жылы, андан 14-жылы бул жерде жанакындай кадимгидей бири-бири менен курал жарак менен тирешкен учурда болгон. 89-жылы Воруктун тегерегинде кыргыздар менен тажиктер ушундай суу талашып, жер талашканда ал жерге ошол Союздун аскери ортого түшүп арачылык иш кылган. Ошон үчүн ушундай баягы Ворукту бул мурдатан эле тажиктер Ворук Тажикстанга кошулган жер экен деп азыр соңку мезгилдерде интернетте ошону аябай күчөтүп ийишти. Окумуштуулары сүйлөп атат, журналисттери сүйлөп атат, тарыхчылары сүйлөп атат. А Ворук ошол мезгилде эле 29-жылга чейин Тажик республикасы болгонго чейин эле, Өзбекстандан бөлүнүп чыкканга чейин Өзбекстандын аймагындагы анклав экендигин архивдик булактар ачык баяндап турат. Ошон үчүн бүгүн мына Ворукту Тажикстан өзүнө кошуп алыш үчүн болгон аракетин жасап, ошого жанакындай чагымчылдык аракеттер жасап атпайбы? А Ворук ушул 24-жылдан 29-жылга чейин бул жерде Өзбек республикасынын аймагындагы анклав экендигин архивдик булактардын баардыгында көргөзүлүп турат. Ошон үчүн бул өткөн тарыхты бүгүнкү чагымчыл аракеттерге пайдаланып, ушундай күч менен жер талашуу бул чоң бир ушул Фергана өрөөнүндө чоң бир чатактын башталышына алып келет. Ошон үчүн бул жерде өтө бир мындай бири-бирине чагымчылдык кылбай 1991-жылы Советтер Союзу таркагандан кийин КМШ өлкөлөрү түзүлгөндө ушундай чыр-чатак келечекте болоорун билгенден кийин 91-жылы Алмата декларациясы кабыл алынган. Алмата декларациясында азыркы ээленип турган жерлер ошол эгемендүү республикалардын жери, алардын жери бүтүн ажырагыс ошол мамлекеттин аймагы деп бекем жазылган. И ошол Алмата декларациясында көргөзүлгөн саясий чечимди дагы тажиктер кийин өздөрүнүн кызыкчылыгына пайдаланып, улам-улам Кыргызстандын жерине көз артып, улам-улам бизди көздөй келе жатканы,
чагымчыл аракеттер жасап келип аткандыгы бул өтө өкүнүчтүү иш. Алар айтып атышат, Ворух менен Тажикстандын ортосунда жанакы Ак Таш, ошол жердеги аймактар дейт. Булар мурда кыргыздар жашаган эмес деп. Кече эле 70-жылдары келип Ак Таш деген айыл пайда болду деп атат. А 24-27 жылдарда эле ошол аймакта Ак Таш айылы болгондугун, кыргыздар дайыма ошол жерде көчүп конуп жүрүшкөнүн далилдеген архивдик маалыматтар бар. Аларды тажик тарап айткысы келбейт. Ошон үчүн бул тарыхый сабатсыздык бүгүн келип отуруп эки өлкөнүн ортосундагы ушундай чыр чатактын болгондо да Тажикстандын Кыргызстанга агрессиясын жаратып атат. Демек бул тажик тарыхчыларынын катасы. Тажик тарыхчылары гана эмес, тажик саясатчылары, тажик генералдары, тажик ошол мурдагы чиновниктеринин ошондой баягындай чагымчыл аракеттери. Кыргызстан мисалы үчүн эч качан Тажикстандын жерин биздики деп эч качан буга чейин айтып келген эмес. А тажиктер ошону кыргыздын жергесин, Баткен, Лейлектин аймактарын бул биздин жер деп туруп дайыма ошондой чагымчыл аракеттер жасап келет да. Ооба. Дагы бир суроо. Азыр Ворухка жол беребиз деп атабыз. Протокол боюнча акыркы эми ал баягы ратификациядан өтө элек мыйзам течи, бирок эгер Ворухка жол берсек, Лейлек менен Исана азыр эмеде калып кеткен турат да. Анклавда калып кеткен турат. Эми анклав болуп жашоо аябай оор. Элдер бери чыгып кетиши да мүмкүн. Чыдабайчы. Алар тажиктердин эч качан мыйзамына баш ийбейт да. Анан кийин ошол эле учурда биз аларды берсек, жерге талды алсак, элдин мындай жердин квадрат метр боюнча утабызбы? Эми айла жок көз жумуп берсек. Эми азыр ушул өткөн тарыхтагы ээлеген жерлерди улам алар коюп келгендиктен биз азыр мурда Жергетал, Мургап жөнүндө сөз болчу эмес. Жергетал менен Мургап бул Тажикстандын 4/1 бөлүгү. Алар негизги эле максаты азыр анклав болуп келген. Мурдатан анклав деп аталып келген жерди кайсы бир туура эмес түзүлгөн карта боюнча Ворух эч качан анклав болгон эмес. Ал Тажикстан менен дайыма биригип турган деп азыр айтып атпайбы? Ал кээ бир жанакындай чаташкан бир карталарда гана ошондой бир маалымат бар. Ал эми тарыхый маалыматтардын бардыгында Ворух 29-жылга чейин Өзбек Республикасынын Кыргызстандагы анклавы деп жазылып келген. Азыр эми ошо Ворухтагы бир 40 миңге жакын эл бар. Тажиктер ошону тиги Тажикстан менен кошууга булар болгон баягы жанталашкан аракеттерин жасап атат. Эми азыр өткөндөгү протоколдо 24-27 жылдардагы документтин эсебинен деп атат. Себеби 24-27 жылдарда ошол документтин айрым бир жерлеринде ошол Ворух Тажикстанга кошулгандыгы мындай бириккендиги жөнүндө чаташкан бир карталарды алар негиз кылып, чаташкан тарыхый эмес чаташкан карталарды негиз кылып, ошонун негизинде дейт. Биринчи биз ушул жерге жол ачып берели деп атат. Ошол жол ачкандан кийин гана биз анан ал жердин талаш жердин тагдырын чечебиз деп алар талап коюп атат. Биз ошондуктан ушул 3 километрге жакын жерди, 3 чакырымга жакын жерди жолду берип аткан мезгилде биз ушунчалык алар менен мындай бир этият мамиле кылышыбыз керек. Себеби тажик тарап эч качан сөзүнө турган эмес. Алар азыр жолду салат дагы, андан кийин экинчи этабы бул мына биздин картада ушул жол менен кеткен жерлердин бардыгы мына ачык эле биздики деп туруп эртең талашып чыгат. Бул дагы бир чыр чатактын чоң бир маселесин жаратат. Ошон үчүн биз азыр эч качан Ворухту Тажикстан менен байланыштырган жанагы жерди аларга биз өткөрүп бербешибиз керек. Чек араны бекем кармап туруп, кадимгидей эле ошол жол Кыргызстандын көзөмөлүндө болуш керек. Анан ошол жолдун шылтоосу менен Ворухту алар Тажикстанга бириктиребиз деген алардын ушундай амал көйлүгүн эминтен биз аларга алардын капканына түшпөшүбүз керек.
Демек алар 27-жылдагы карта боюнча Жергетал менен Мургапты бизге бербейт. Эми аны бериш өтө бир татаал, ачыгын айтышыбыз керек, өтө татаал. Ошон үчүн алар бүгүнкү күндө биздин баткен жергебизди, Лейлек жергебиздеги айрым жерлерди талашып атканда, биз эмне себептен тарыхый кыргыздар мекендеп келген, кыргыздардын аймагында болуп келген Жергетал менен Мургапты биз талап кыла албайбыз. Биз да талап кылышыбыз керек. Тажикстандын 1/4 бөлүгүн тажиктер бизге береби? Же болбосо Баткендеги Лейлек Баткен областына караган ошо 70 000 гектарды бизден бүгүн биздики болбосо талаш жер деп туруп ошону тең ортого бөлөбүз, жарым силердики, жарым биздики деп туруп бизди дагы жанакындай бир утуп кетебиз деп аракет кылып атат. Биз эч качан ага барбашыбыз керек. Раз алар ошо Лейлектин, Баткендин айрым бир жерлерин талап кылып аткандан кийин биз дагы Мургап менен Жергеталды бекем туруп, ынтымакта болгондо дагы жалпы кыргыз эли биригип туруп, ошо жерде мына кыргыздын жери болгон картада дагы саясий чечимде дагы бул кыргыздын жеринин эсебинен Тоолу Бадакшан автономиялуу облус түзүлгөн. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун эсебинен, аларга кирген жердин эсебинен мына автономиялуу облус түзүлүп атат. Биз ошол документтин негизинде Жергетал менен Мургапты талап кылышыбыз керек. Эми алар талап кылып жанакындай болсо бир чоң бир дагы алдыда чыр-чатактын башы, бирок ага карабай кыргыздар алар талап кылып аткандан кийин биз да талап кылышыбыз керек. Биз дагы өзүбүздүн тарыхый жерлерибизди аларга далилдеп көргөзүп, ошолорду бизге кайтаргыла деп катуу турушубуз керек. Мына ошондон кийин гана катуу жанакындай бир алар 1/4 бөлүктү ээлеген Жергетал менен Мургапты бизге өткөрүп береби? Же болбосо жана өзлөрү талашкан тиги жерди талаша, ошондо күч кандай болот, ошондо сезилет да. Бул мына тарыхый факт, кыргыздардын жери экендиги, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун жеринин эсебинен Тоолу Бадакшан облусу түзүлүп, андан кийин ошонун эсебинен Тажик АССР түзүлүп, кийин Тажик Союздук Республикасы түзүлүп атпайбы? Биз ошого бекем турушубуз керек. Себеби буга бизге далилдер дагы бар. Анан жалпы кыргыз эли ошого бекем турсак гана биз бул Кыргызстандын бөлүнгүс бүтүн аймагын сактап кала алабыз да. Жергетал менен Мургапты Кудайдан болуп алып калсак, Баткен аймагы аябай эле чоңойот экенден да. Лейлек менен Исфана өзүбүздө эле калып калат экен, ошондойбу? Буюрса, Лейлек, Исфана азыркы талашып аткан жерлер бул и так өзүбүздүкү. И тиги жерден Тажикстандын 1/4 бөлүгү бизге өтөт эгерде чын эле биз ошондой бир ийгиликке жетсек. Дагы бир нерсе бар. Мургаптын айрым жерлерин, Жергеталдын айрым жерлерин Тажикстан карыз үчүн Тоолу Бадакшанды Кытайга берген да. Анан бул жагын деп коет. Эми бул Жергетал менен Мургапка тиешелүү жок. Алар андан ары жогору жактагы жери. Анан биринчи мына эгерде чын эле алар жер керек болсо, биринчи ошол Кытайлар менен маселесин чечип албайбы? Анте албайт. Алар ушу бизге улам-улам тийишип атат. Алар кыргыздын жакшылыгын унутпаш керек. Аларда жарандык согуш ушунчалык 92-жылдан 97-жылга чейин жарандык согуш болуп, бийликти кулябдыктар, кожентиктер болуп талашып, бири-бирин тытышып, 200-ге жакын адамын өлтүрүп, бири-бири менен согушуп, 1 миллионго жакын адам качкын болгондо дагы качкындарга кыргыздардан мүмкүнчүлүк бергенбиз. Ошондой баягы ачкачылыкка кабылып, жарандык согуш болуп атканда Кыргызстан аркылуу алардын негизги азык-түлүгүн ошо биз аркылуу жеткирип турганбыз. Аларда жарандык согуш болуп атканда Ооганстандын аймагынагы чек араларды Кыргызстандын чек арачылары кайтарып турган. Такыр согушуп, акыры айласы кеткенде кыргыз жетекчилери чакырып келип, ошол 1997-жылы Бишкекте эки тарапты бир столго отургузуп, ушундай маңдай теске отургузуп, өмүр отурбаган эки тарапты Рахман менен тиги Нурине отургузуп, 3 күн бою ушул жерден аларды ынандырып, анан ошол жерде Бишкек тиги протоколуна кол койдуртуп, мындан аркы Тажикстан кандай болуш керек экенин баардыгын бул жерде чечилип,
бир дасторконго тамактандырып, бир үйрү менен жанакындай көкүрөк тийиштирип, кучакташтырып, анан аларды мындай жараштырганбыз. Ошондой жараштырганда дагы мына эмне себептен мен азыр тажик бийлигине ишенбеш керек деп атам. Ошондо дагы Бишкек декларациясынын протоколун бузуп, кийин ошол Нуринин тегерегинде көп адамдарды жазалаган. Сөзүнө турган эмес. Убактылуу гана аларга бир бийликтин айрым бир бөлүгүн берген менен 4-5 жылга жетпей алардын баарын тазалаган. Ошон үчүн бул жерде Кыргызстандын ушундай бир жардамын алар да сезиш керек, унутпаш керек. Эгерде ушундай эле мындай шарт кое берсе, Кыргызстан аркылуу кирген жолдор бүгүн мындай жабылды. Кымбатчылык ал жакта өкүм сүрүп атат. Кымбатчылык барып отуруп туруп, мына Эмомалынын, Рахмандын үй бүлөлүк коррупциялык башкаруусун, наркотрафикти жүргүзгөн кеңири аракетине чекит коюлат.